Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Могул жерден кара койлорду көрүп аттыңыздар эле. Эми кайрадан афган козулар сатыкка чыкты. 38 баш афган козулар бар. 5 айдан 8 айга чейин, 5 айдан 8 айга чейин афган козулар бар. Өтө сонундары, орточолору айтор негизи козуларды көрдүңүздөр. Эми жаман эмес козулар, буйруса азыртадан алып койсоңуздар, эми кой тез чоңойот. Кийинки жылы эле чоң кой болуп калат, кымбат баада алып отурбайсыздар. Кыскасы бүт баары кызыл өңдүү, мындай тоголоктоп алганда, кызыл өңдүү дегенде аппактар бар, молочный, обычно кызыл өңдүү, апельсиновый өңдүү, кыскасы ар кандайлары бар. Ичинде эбай мондай красавицалар дагы бар дегендейчи. Кыскасы мына ушул жерде ушулар бар. Алам десеңиздер көрүңүздөр. Баасы түң 37 000 сомдон коюлду. 38 баш туугандар. Булар ушул жерде турат. Кыргызстандын козулары. Привозной эмес, ушул жактыкы. Мына. Эң кичинекейлер мына болгон бойлор, Так, бой узундары дагы бар экен. Афган козулар сатылат. Булар Бишкекте Манас аэропортунда. Карла Маркс деген айылда турат. Бул жерде билесиздер жалаң афган козулар бар, Ары бери айдап сиздерге бөлүп көрсөтөйүн. Көрүңүздөр, күн кечкирип бара жатат. Так, сонун ургачы козулар. Бойлору бийик, куйруктары акма эмес, көбүнүкү тик куйрук. Машалла мына. Афган козулар байкелер сатылат. Кызыксаңыздар, кошумча суроолор болсо эсине чалып байланыша бериңиздер. Мында коңколору чыгып, көрдүңүздөр. Тандамай бар жок? Тандамайга бар, баасы бөлөкчө дейт. Эми сиздер өзүңүздөр тилин табып сүйлөшөсүздөр. Ал жагы жекече сүйлөшөсүздөр байкелер. Мына мен асты жагынан да көрсөтүп атам. Кулак баштарын ушул жактан жакшылап караңыздар. Ары бери басканда куйрук тараптарын көрдүңүздөр. Негизи айтканда өңдөрү да жаман эмес, бойлору да жаман эмес, эттери дагы жаман эмес. Эми козу ушунча турабы дегендер болсо, афган барган сайын акча жакшы өсөт. Неге дегенде чоң афган койлор 50-60 000, 45 000 төгөрөгөндө турат. Туурабы? Тем более кышта афган көтөрүлүп кетет кайтып. Кышта эле 55-60тан зорго табасың жакшы афгандардычы. Азыр алып койсоңуздар, быйыл жемчөө арзан, шарт болсо, мына кийинки жылы чоң кой болот. Кочкор коесуздар. Уша кийинки жылы двойной баа болуп кетет, точночу. Просто азыр алып койсоңуздар, кийинки жылга ушунча кой кылып коесуздар. 37 000ден деди 38 башты. Дагы сүйлөшсөңүздөр түшүп берет. Ошондо жарым баасы болуп калат буйруса. Бирок эми жаш жөнөкөй коз алганча булар жакшы да. Баасы жогорураак болгону менен булар ошого жараша чоңураак акча да кой болуп чоңойот. Мисалы 12 000 сомдук козун алсаңыздар, кийинки жылы кудай билет 18 000 же 22 000 сом ашыбасы. Булар буйруса кийинки жылга уже 55-60 000 төгөрөгөндө койлор болот. Айырма ошодон байкелер, Карап көрүңүздөр, жакшы алыңыздар. Афгандын дагы бели узун, бойлуу, өңдүү. Жана арашан кошкор койгонго ылайыктуу, кулак башы жакшы, өңдөрү да жакшы койлор, Кыскасы көрдүңүздөр. Ромб болуп агып калган эмес. Кулактар жана вертолеттик эмес, үстүнө мындай көтөрүлүп жана кыска кулактар болот го. Андай эмес экен, мындай кулактар.